Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин унаа мамлекеттик мекемесинин Ош регионалдык алай унаа мамлекеттик сектору транспорттук каражаттарды каттоо жана айдоочулук күбөлүктөрдү берүүдө жумушун жеңилдеткен. Бардык иш кагаздар, документтик жумуштар электрондоштурулуп, калкка ыңгайлуу шарттарды түзүшкөн. Мен келген өзүмдө дагы рекламаларды бүт чыгартып, ошо элдерге жарыя берип, анан элдердин да бүгүнкү күндө ошол биз отурган имаратта элге бир кыйла тыгын жаратып атат отурган жерибиз. Ошонун негизинде акыры биз ошо элдерге тыгындык жаралбасын, элдерге кыйынчылык болбосун, элдер мындай эшикте турбасын сууктун күндөрүндө деп, анан ушул имаратты биз Алай курулуш акционердик коому менен келишип, ижарага алабыз деп келишим түзүп, бүгүнкү күндө мынтип капиталдык ремонтторду жүргүзүп жатабыз. Буюрса, капиталдык ремонт аягына чыгып калайын деп калды. Bir 10-15 күндө ушул жака биз ачылыш маракесин өткөзүп киребиз. Буйруса, мындан дагы элдерди бир сапаттуу тейлейбиз деген үмүттөбүз. Унаа мамлекеттик мекемесинин алай сектору жергиликтүү калктын зарылчылыгын жойгон. Буга чейин Өзгөн, Кара Суу жана Ош шаарларына барып сынак тапшырып келишкен. Учурда Алай районунда эле сынак тапшырууга, унааларынын документтерин, кагаздарын бүтүрүүгө мыкты мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Мындан сырткары капиталдык оңдоодон өткөн имарат тейлөө сапатын жогорулатат. Терезелер уюштурулат, но жерге ушул элдердин суукта күтпөстүк үчүн жылуулуктар берилет, жылуулуктар орнотулат. Бул экзамен тапшыруу жагы бул жакта. Ал жерде дагы сынакты алып атканда дагы элдерге дагы бир кыйла шарттар түзүлдү. Ошол бүгүнкү күндө биз жетишкендигибиз, бүгүнкү күндө Алай райондугуна биздин мамлекеттик унаа мамлекеттик ишкана жетишкендиге десек деле жаңылыштырбайм. Автодромдордон эле бүтүрүлөт. Буйруса автодромдор да ошо ишке түштү. Ал да бүтүп калат жакын арада. Бүт баары ушул жерден бүтөт. Экзамен дагы, сынактар дагы, теория, практикасы да бүт баары ушул жерден бүтүп, элдерге жакшы сапаттарды тейлегенге аракет кылабыз. Алай спорттук техникалык коргоо уюмунун кызматкерлери да унаа мамлекеттик мекемесинин Алай секторуна ыраазы. Унааны каттоо үчүн башка районго барбай өз жеринде бүтүрүп жатканы аларды кубантат. Азыр элдердин баары жок ушуга аябай ыраазы болуп атышат. Себеби мына жогорку кеңештин депутаттары да ушуга көңүл буруп, ушу жерде гана өз жеринде гана балдарды окутканга, ушу жерде гана документтерин бүтүрүп бергенге, ушуларга көңүл буруп жардам бергендери да бул анык болуп келген. Ушуларга биз ыраазыбыз. Ана мына айрыкча биздин мына жердеки мурунку Рео деп коебуз. Азыркы унаа ишканасы мурундары Оштон барып келип гана иштешчү. Бирок азыр биз менен бирге ушу эртеден кеч ушу жерде балдардын баары жогун зарыл элдердин зарыл иштерин бүтүрүп ушу жерде болуп атышат. Биз абдан терең ыраазычылыкты билдиребиз ушуларга да. Анан бизге да жакындан жардам берет. Мына маселен Чоң Алай райондорунан келип атышат, башка эмелер райондун өкүлдөрү келишет. Ушуларга бир мүмкүн болушунча тезирээк иштерин бүтүрүп, ушуларды кармабай узатып кетиргенге чоң салымы бар. Унаа мамлекеттик мекемесинин Алай сектору келген жарандарды кезек күттүрбөстөн ылдам жумушун бүтүрүп берет. Ага эл ыраазы жана аталган бөлүмдүн кызматкерлерине жылуу пикирде. Алай районунун Ташкор айылынын тургуну болом. Мен бул жака келгениmin себеби Портер үлгүсүндө машинемди сатканмын бул жак жигитке. Ошол машинени өткөзүп берүү үчүн документин келгенмин. Мен буга чейин бул жигитти Ошко чакырып жүргөмүн. Кел өткөзүп берейин деп. Бул убактысы болбой, бунун убактысы болсо менин убактым болбой, ошентип өзүм майда саткан машинени. Ошентип биз бул жакты билбейт экенбиз да. Анан бул жак менин машинемди алган жигит айтып калды, биздин көчөдө ачылып тур Алайда. Дегенден бүгүн эртең менен келдим. Келсем аябай оңой жолу менен 5 мүнөттө бүттү десек болот, жаңылышпайм. 5 мүнөттө бүтүп, мынакей техпаспортту, номерлерди колубузга берди жаңы. Бул деген бир аз болсо да элдин түйшүгүн жеңилдетүү болуп тур, аябай жакшы нерсе экен. Ушул мына жерде иштеген акелерибизге, өкөлөрүбүзгө ыраазычылык билгизебиз. Иштерине ийгилик болсун ар дайым. Ушундай элдин алкышын алып, батасын алып жүрө берсин. Жаш болгонуна карабастан иш билги жетекчи унаа мамлекеттик мекемесинин Алай секторун жандантып, ишин жакшыртууда.